Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстан Тажикстандан электр энергия сураганы ачыкталды. Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын экспорттоо тууралуу сунуш Улуттук энерго холдингке жөнөткөн эмес. Бул тууралуу Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министрлигинин пресс катчылыгы билдирген. Тажик мамлекетинин Барки Точик улуттук энергетикалык компаниясынын жетекчисине Кыргыз Республикасынын Улуттук энерго холдинг компаниясынын төрагасынан өткөн жуманын ортосунда төмөндөгүдөй расмий кат келгенин белгилешти. Токтогул КЭСинде суунун агып кирүү көлөмү аз болгондуктан улам өлкөдө электр энергиянын тартыштыгы пайда болду. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасы тажик тарапка ушул жылдын октябрынан тартып электр энергиясын берүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайт деп расмий катта жазылган. Мындан тышкары ал катта Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары жетектеген делегацияны ушул маселени чечүү боюнча кабыл алуу өтүнүчү да тажик тарапка кабарланган. Натыйжада 2-октябрда Кыргыз делегациясы Дүйшөмбү шаарына учуп келип, Барки Точик ачык акционердик холдинг компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргыз тараптын электр энергияны экспорттоо боюнча кайрылуусу талкууланган. Учурда тажик бийлиги Кыргыз тараптын кайрылуусун акылга алчап карап жаткан кезде. Азыркы мезгилде тажик тарап Кыргызстанга электр энергиясын жеткирүү 2015 жылкы эл аралык протоколдун алкагында Борбор Азиянын Бейжи менен Казакстандын түштүк зонасынын энергетикалык системаларын электр агымдарынын балансын теңдештирүү методологиясына ылайык жүргүзүлүүдө деп билдирген Тажик энергетика министрлиги. Ал эми энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев бул тууралуу эмне деди эле. Коңшу өлкөлөргө ыраазычылык билдиришибиз керек. Тажикстандык кесиптештер бизге кайрылышып, электр энергия берели дегенден кийин макулдугубузду бердик. Бүгүндөн баштап түштүк аймактарга Тажикстандан электр энергиясы бериле баштады. Сатып алабыз деп билдирген энергетика министри. Бекмурзаев белгилегендей, ушул айда Тажикстандан 30-50 миллион киловатт-саат электр энергиясын жеткирүү пландаштырылган. Булак баяндама Чекит.орг. Эрлан Бекчороев: биз оппозициялык чоң блокко айландык. Эрлан иним, Атамекен менен Туран партиясы бирикти. Кайсы шартта? Туран партиясынын лидерлери камакта, шайлоого катыша албай калышты. Бирок тандаган жолдон артка чегинбейбиз, анткени көтөрүлгөн маселелер элдин гана кызыкчылыгы. Бийлик биздин катарыбызды кыскарткысы келген менен күндөн күнгө көбөйүп жатабыз. Түпкүлүгүндө тилектеш, максатыбыз окшош болгондуктан Атамекен эгемен демократиялык коалицияга бириктик. Атамекендин көп жылдык тарыхы бар партия Туранга 1 жылга жакындады. Эки партиянын эмне жакындыгы бар? Туран партиясы Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов жана башка аттуу баштуулар түптөгөн. Репрессияга тартылгандан кийин партиянын ишмердүүлүгү токтоп калган. Аталган инсандар мамлекеттүүлүк, Атамекен үчүн жүрүшүп, өз өмүрлөрүн аяшкан эмес. Биз 1 жылдан ашык убакыттан бери ушул партиянын ишин жандантып келе жатабыз. Бул демилгени улантууда чоң жоопкерчилик бар экенин сезип, артка кетенчиктебей, тайманбай алдыга жылып келүүдө. Бириккен күч партиянын жакындыгы, кошулуу максатыбыз, негизги баалуулуктарыбыз окшош жана тилектешпиз. Парламенттик шайлоого оппозициялык маанайда аттанасыздарбы? Оппозиция сөзсүз болушу керек. Куугунтук менен оппозициянын тамырын кыркуу туура эмес кадам. Түгөнгөн сайын түтөгөн оппозиция бийликтин мыйзамсыз кадамдарына дайыма каршы турат. Биз оппозициялык чоң блокко айландык. Сурат Жылкычиев, Булак Азия News гезити. Россиянын жери өзбек фермерлерине. Өзбекстан менен Россиялык аймактардагы айыл чарба жерлерин өзбекстандык фермерлерге берүү маселесин өз ара талкуулап жатат. Ал эми алынган түшүм Өзбекстанга чыгарылып кетмекчи. Бул тууралуу Өзбекстандын айыл чарба министрине шилтеме берүү менен подробно Чекит УЗ жаңылыктар агенттиги жазып чыкты. Алынган маалыматка караганда, Өзбекстандын айыл чарба министри Жамшид Ходжаев менен Россиянын айыл чарба министринин орун басары Сергей Легин бул тууралуу өз ара талкуулашкан. Министр Ходжаевдин айтымында, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Россиянын аймагынан өзбек фермерлерине айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жана түшүмдү Өзбекстанга чыгарып кетүү үчүн алдын ала макулдашууга жетишилген. Белгилеп кетчү нерсе, Россиянын аймактарында жер кыртышына ылайык келген өсүмдүктөр, мисалы май өсүмдүктөрү, буурчак, буудай айдалмакчы. Бул үчүн быйылкы август айында Өзбекстандын айыл чарба министрлиги Россиялык тарапка айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн тизмесин
жана айдыла турган зарыл аянттардын эсебин берген. Ошол эле министр Кожаевдин айтымында алгачкы этапта байланыштарды жана өз ара аракеттенишүү механизмдерин калыпка салуу максатында 35 000 гектар аянттын долбоору сунуш кылынууда. Ал эми жакынкы жылдарда айдалуучу аянтты 300-500 000 келечекте 1 миллион гектарга жеткирүү каралууда. Мунун баары Россия тарабы менен кызматташууну арттыруу аркылуу Өзбекстандын бул тармагын өнүктүрүү жана жарандарга шарт түзүү үчүн. Бул жолугушууларда тараптар Россиянын айыл чарба жерлерин өзбек фермерлерине бөлүп берүү, узак мөөнөттүү ижарага берүү маселелери талкууланган. Ал эми бул маселелер боюнча конкреттүү чечимдер Өзбекстандык тарап Россия Федерациясына барган октябрь айында биротоло кабыл алынат. Булак версия чекиткейже. Талибан тажик жоочуларын курал менен камсыздады. Талибан кыймылы Кыргызстанга тыюу салынган уюм Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы жоочуларды соңку 2 жумада жаңа аскердик техника, курал жабдык менен камсыздады. Бул тууралуу Тажикстандын коопсуздук күчтөрүндөгү булактар Эркин Европа азаттык радиосуна билдиришти. Талиптер Ооганстан менен Кытай чек арасындагы уйгур жоочуларды башка аймакка көчүрүшкөнү маалым болду. Тажикстандын чек ара кызматынын атын атагысы келбеген өкүлү азаттык радиосуна билдиргендей, Ооганстандын түндүгүндөгү Бадахшан провинциясындагы тажик жоочулары америкалык курал-жарак көтөрүп жүрүшкөнү байкалган. Бул сөздөрдү Бадахшандагы мурдагы Ооган аскери да ырастады. Жаңы курал-жаракты Талибан Ооганстанды басып алган маалда мурдагы армиядан тартып алышы мүмкүн экени айтылууда. Тажик жана Ооган булактары билдиргендей, ушул тапта чек ара тилкесине жакын 200дөй жоочу отурукташкан. Учурда тажик бийлиги менен Талибандын ортосунда чыңалуу курчуп турат. Буга чейин расмий дүйшөмбү талиптерди бир нече ирет өлкөдөгү бардык этностук топтордун мүчөлөрү кошулган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырган. Өз кезегинде талиптер Тажикстанга Ооганстандын ички ишине кийлигишпөөнү эскертишкен. Тажикстан менен чектеш Бадахшан жана Тахар провинцияларына миңдеген жоочуларын ыктымал коркунучтарга каршы жайгаштырганын билдирген. Ал эми дүйшөмбү Ооганстан менен чектеш аймактарга 20 000 аскерин жайгаштырууну пландап жатканын жарыялаган. Кеп Ансаруллах тобунун согушкерлери тууралуу болуп жатат. Бул кыймылды Тажикстандын жарандары 10 жыл мурда дүйшөмбүдөгү бийликти улатуу максатында түзүшкөн. Аталган топтун ишмердигине Тажикстанда тыюу салынган. Талибан кыймылы Бадахшан провинциясындагы 5 уездде Ансаруллах тобунун көзөмөлүнө өткөрүп бергени июль айында маалым болгон. Уйгур согушкерлери көчүрүлдү. Ал арада Тажикстандагы жана Ооганстандагы 2 булак азаттык радиосуна 4 октябрда билдиргендей, талиптер Кытай менен 76 чакырымдай чек арасы бар Бадахшандагы этникалык уйгурлардан турган жоочулар тобун башка провинцияларга көчүрүштү. Ал-Каида менен байланышы бар Түркстан ислам кыймылын Бейжин жана Улуттар уюму террордук уюм деп тааныган. Июль айында Кытайга жасаган сапары маалында Талибандын жогорку даражалуу делегациясы Ооган жерин Кытайга каршы колдонууга эч кимге мүмкүнчүлүк бербестигин билдирген. Бейжин Кабулдагы талиптердин өкмөтү менен алака катыш түзүүгө даяр экенин айтып, өлкөгө жардам берүүнү убада кылган. Сентябрдын башында талиптер уйгур согушкерлери Ооганстандан чыгып кеткенин айтышкан эле. Алардын башка провинцияларга көчүрүлгөнү тууралуу соңку маалыматтар Талибан кыймылынын буга чейинки айткандарына каршы келет. Булак азаттык чекит орг.